Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен 1 жыл 2 ай Ош шаарынын мэри болуп иштеп бердим. Колумдан келишинче шаарды оңдогонго ушул аппарат менен жалпы эле жетекчилер менен бирге аракет кылдык. Мен ойлойм, шаардыктардын алдында, элдин алдында биздин жүзүбүз жарык. Анткени бизге алдыбызга койгон тапшырмаларды дээрлик 200% аткардык. Толук бойдон. Кудай кааласа бир топ жумуштар калды. Азыр мына баштап аткан 4 көпүрөбүз бар, 3 жолубуз бар. Ошону толук бойдон азыр мен дагы Жанарбек Кубанычке дагы жолугуп айтып коем. Ал киши менин коллегам болот, абдан жакшы жигит. Жогорку кеңеште чогуу иштеп турдук. Буюрса, ошол жасай турган иштердин баарын эми мен могу жасайсың деп айта албайм. Мен ушу жасап койсоңуз болот деп жакшы ойлорумду айтып, буюрса айтып коямын. Так, урматтуу планы пока дома. Быйылкы жылга койгон тапшырмалар боюнча айтып аттыңыз эле, анан кечинде эле күтүүсүз болуп кетти. Кандай болду, кандай себептер бар? Жок, мен өз калоом менен кеттим, өз калоом менен кеттим. Сагынам сиздерди, күтөм. Ошо Алай Чоң Алай Кара Суу округунан абдан жакшы колдоо алганбыз. Бул дагы элдин ишеними. Бирок мен азыр ошол мени шайлаган адамдар, бизде ошо жүргөндөрдүн бардыгы эле кубануу менен кабыл алдык деп эле атышат. Эми мага чын айтканда аябай чоң үмүт артып турушат. Анткени Жеңиш Токторбаевдин иштөө темпин билесиңер. Ага мындай анын ордуна анча мынча адам мындай басыш кыйыныраак да. Ошон үчүн мындай кечээ ошо өлкө жетекчилиги дагы айтты. Биз азыр жашыраак энергия алуу тың, анан эң негизгиси таза, буга чейин баскан жолу таза болсун, жанагындай колу булганбаган болуш керек деген талаптарды койду. Ошон үчүн мен мындай Ош шаарына келип отурам. Жанагы сиз айткан маселе боюнча албетте аны мен ойлондум, анткени миңдеген добуштарды таштап кетти. Бирок ошол эле Ош шаары бул тарыхы терең, байыркы шаар, ошол эле Ош баарыбыздыкы. Ош бардыгыбыздыкы. Ошон үчүн мени шайлагандар деле мындай өкүнбөй тургандай иштешим керек да. Мен да азыр чынын айтканда абдан чоң жоопкерчилик. Түнү деле мындай чалабал эле уктадым, чынын айтайын. Өтө көп көйгөй бар. Бирок ошол жол тыгыны маселеси, инфраструктура, курулуш, башаламан курулуштар, шаардын тазалыгы, ушунун бардыгы чоң маселе. Анан эми башталган ири долбоорлор бар. Азыр шаардын карызы боюнча дагы мага бир топ маалыматтарды беришти. Бирок ошого карабай эми мен жок, ушундай сунуш түшүп атса мен Ошко иштебейм, барбайм, ушул парламентте отурушум керек деген болду да. Ошон үчүн эми убакыт көрсөтөт. Мен азыр өтө мактана албайм, чынын айтканда. Шаардык мэриянын мурда кандай планы болсо ошол боюнча улантылат. Эми башталган иштердин баарын токтотуп койбошубуз керек. Аны карап көрөбүз, мыйзамдуулугун карап көрөбүз. Албетте жанагынтип эле чыркыратып эле баарын андайга жол бербейбиз. Эми мага жазып туруңуздар, Инстаграмда жазасыңар, Фейсбукка жазасыздар. Мен мындай ачык элем.